өзгөчө шариятта кандай болуп калды дегенде, биз имам катары шариятты канча жыл окуган катары, бир 10-15 жылдан бери ушул жаатта кетип атабыз. Айрыкча мына ал фикый өкүмдө Ханафи мазхабыбыз боюнча шарият хадисибиз бул нерседе никап жөнүндө. Ал закон кабыл алынды, штраф 20 000 сом. Бүттү. Каяка барса эми уже болду алчы. Эми бир эле вариант бар. Ал радарга түшсөңүз штраф төлөйсүз го? Административдик штраф. Ошол сыяктуу штраф төгүп жүрөрүң же токтотуш керек. Бирок ушак таркатып, он тутат деп элди козготкон туура эмес. Анткени биз амал кыла албай аткан башка амалдар көп толтурат. Шариаттын өкүмүн 100% биз аткара албайбыз. Эми келе атабыз секин-секинчи. Биздин тынчтыгыбызга доо жетпеш керек. Мисалы, ууру адамдын колун кеспей атабыз го. Эмнеге десе, эми пока закон жок да деп турам. Ошол сыяктуу эле жүздү тоскондорду ачып эле коомдук жерлерде жүрүлө берет. Ким туура эмес иштихат менен болсо, кыяматта өзү жооп берет. Ушул убакка чейин жүздү жаап жүрсө, кыяматка барганда соонун түп-түз ала берет ошондой эле. Анткени бул аракети бар эле.